Англис тилиндеги биринчи шарттуу сүйлөм темасына кош келиңиздер достор. Сиздер менен баягыдай окутул English. Менин атым Муна. Бүгүнкү сабакта достор сиздер менен момундай сонун сүйлөмдөрдү түзгөндү үйрөнөбүз. Кандай сүйлөм экенин көрүп алалы. Эгер тоголок баскычты бассаңыз, анда оюн уланат. If you push the circle button, then the game will go on дейт. If, then деген жардамчы сөздөрдү көп эле жерден көрүп түшсөңүздөр керек. Дал ушундай сүйлөмдөрдү бүгүн түзгөндү үйрөнөбүз. Жана жалпы шарттуу сүйлөмдөр темасы менен дагы таанышабыз. Деги эле англис тилинде эгер мындай кылсаң мындай болот, эгер мындай болгондо кандай болмок, эгер мындай болгондо кандай болот эле деген сыяктуу жалпы шартка байланыштуу суроолордун, сүйлөмдөрдүн баардыгын бизге conditionals деген тема түшүндүрөт экен. Conditionals дегенди жалпысынан шарттуу сүйлөмдөрдү кыргыз тилине которуп алсак болот, бизге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн. Англис тилинде алардын 4 түрү болот экен. Zero conditional нөлүнчү шарттуу сүйлөм, first conditional биринчи шарттуу сүйлөм, second conditional экинчи шарттуу сүйлөм жана third conditional үчүнчү шарттуу сүйлөм болуп. Бүгүнкү сабакта өзгөчө көңүлдүү first conditional биринчи шарттуу сүйлөмгө бурабыз. Биринчи шарттуу сүйлөмдө сүйлөм түзгөндү үйрөнөбүз. Анан колдонулушун дагы карап чыгабыз. Негизи шарттуу сүйлөмдөр күнүмдүк баарлашуунун маанилүү бөлүгү. Албетте биз муну аябай көп колдонобуз, ошондуктан сабакты кунт коюп, маани берип көрүп алыңыздарды сунуштайбыз. Даяр болсоңуздар кеттик анда. First conditional биринчи шарттуу сүйлөм бизге эмнеге, качан керек экен? First conditional келечекте бир нерсе болуш үчүн азыр кандайдыр бир шарт аткарылышы керек деген учурда колдонулат экен. Мисалы, эгер мындай болсо, анда тигиндей болот деп тактап айтууга керек конструкция экен. Мисалы, эгер кызыл дарыны таңдасаң, анда чындыкты билесиң дейт. Бизге бир тандоо шарт берип атат. Ошону азыр аткарсаң, анан бир нерсе болот деп гарантия сыяктуу берип атат десек болот. Сөзсүз болот деген жыйынтыкты берип атат. Азыр бир мисалдын негизинде жакшылап түзүлүшүн карап, англис тилинде да ушундай сүйлөм түзгөндү үйрөнөбүз. Мисал үчүн, эгер билет алсаң, концертке барасың деген сүйлөмдү карап алалы. Бул жерде билет алыш керек, азыр. Анан концертке барса болот. Мисалы, концертке билетсиз киргизбейт да, туурабы? Ошондуктан концерт деген жыйынтык болуш үчүн азыр билет алуу деген шарт аткарылышы керек экен. Дал ушундай сүйлөмдөрдү биз англис тилинде first conditional дейкенбиз. Ошону колдонуп туруп англис тилине которула турган болсок, бул сүйлөм if you get a ticket, then you will go to a concert деп которулат экен. Байкасаңыздар, англис тилине которуш үчүн if жана then деген жардамчы сөздөр колдонулду. If эгер деп которулат, ал эми then деген анда деп которулду. Негизи шарттуу сүйлөмдөрдү түзүп атканда аларды эки бөлүккө ажыратып алган оңойлош турат. Биринчи бөлүгүн биз дайыма if бөлүк деп атайбыз, ал эми экинчи бөлүгүн then бөлүк деп атайбыз. If бөлүгү дайыма шарт болсо, then бөлүгү дайыма жыйынтыкты билдирет экен. Мынтип бөлгөнүбүздүн себеби, эки бөлгөнүбүздүн себеби, англис тилинде шарттуу сүйлөмдөрдүн эки бөлүгү эки башка чак менен түзүлөт экен. Мисалы, if you get a ticket, эгер билет алсаң деген шарт бөлүгү болсо, then you will go to a concert деген жыйынтык бөлүгү болот. Демек, бул эки бөлүк шарт менен жыйынтык башка чактар менен түзүлөт экен. Бир шарт аткарылса, бир жыйынтык болот деген мааниде. Кайсы чактар экен, бул таблицадан азыр жакшылап карайбыз. Шарт бөлүгү биринчи шарттуу сүйлөмдөрдө дайыма present simple менен түзүлөт экен. Ал эми жыйынтык бөлүгү болсо future simple менен түзүлөт экен. Жөнөкөй чактарды буга чейинки деңгээлдерде өткөнбүз. Буга чейинки сабактарга барып бир көрүп кайталап келсеңиздер болот. Биз болсо азыр жакшылап таблицадан карайлы. Мисалы, if she starts preparing now, эгер ал азыр даярданып баштаса, then she will pass the test easily. Анда ал тесттен оңойлуу өтөт деген сүйлөм берилиптир. Бул жерде шарт бөлүгү, if бөлүгү she starts деп учурчакта түзүлгөн экен. Аны кантип билдик? Start деген этишке үчүнчү жактагы s мүчөсү уланыптыр, present simple'да. Демек, азыр даярданып баштаса, ал анда келечекте тесттен оңойлуу өтөт деп келечекте айтыш үчүн биз she will pass деп айтып турабыз. Негизги этиштин астына will жардамчы этишин кошуп турабыз. Демек, if бөлүгү байкаганыңыздардай present simple менен түзүлдү. Then жыйынтык бөлүгү болсо future simple менен түзүлдү. Анан сүйлөмдүн түзүлүшүндө, шарттуу сүйлөмдөрдө then'ди кыргыз тилиндегидей түшүрүп койсоңуздар болот экен, мааниси өзгөрбөйт. Мисалы, эгер ал азыр даярданып баштаса,
тесттен оңойлуу өтөт деп анданы түшүрүп койдук. Мааниси өзгөргөн жок. Дал ошондой англис тилинде деле then'ди кааласаңыз түшүрүп деле айтсаңыз болот экен. Эң жакшы түзүлүшүн бир карап алдык. Оор сезилиши мүмкүн, бирок ишенип коюңуздар, мисалдарды аткаргандан кийин түшүнүктүүрөөк дагы болот. Ошон үчүн азыр ар бир мисалда жакшылап карап бышыктап алалы. If Айзада studies hard, she will become a good doctor. Эгер Айзада жакшы окуса, ал мыкты дарыгер болот дейт. Байкаганыңыздардай, if бөлүгүндө studies деп present simple'да турат этиш. Study деген этиштин аягына Айзада үчүнчү жак болгондуктан s мүчөсү уланыптыр. Ал эми экинчи бөлүгү she will become a good doctor, мыкты дарыгер болот деген жыйынтык бөлүгү will жардамчы этиши негизги become этишинин астына коюлуп түзүлгөн экен. Биринчи бөлүк present simple, экинчи бөлүгү future simple болду. Айзада азыр жакшы окуй турган болсо, келечекте жакшы дарыгер болот деп айттык. Кийинки мисал, if Нурбек comes early, we will go to the cinema. Эгер Нурбек эрте келсе, биз кинотеатрга барабыз дейт. Биринчи шарт бөлүгү шарт, азыр Нурбек келиши керек, ошол шарт аткарылса, анда кинотеатрга барабыз деген жыйынтык экен. Шарт бөлүгү if бөлүгү comes деп Нурбек үчүнчү жак болгондуктан кайрадан этишке s мүчөсү уланып present simple'да түзүлдү. Ал эми экинчи жыйынтык бөлүгү Нурбек келе турган болсо кинотеатрга барабыз деген жыйынтык бөлүгү go негизги этишине will жардамчы этиши астына кошулуп түзүлүптүр. We will go to the cinema деп. Байкадыңыздар, биринчи бөлүк present simple, экинчи бөлүк future simple. Дагы бир эки мисалды карап алалы. If you invite Айбек, he will bring his guitar. Эгер сен Айбекти чакырсаң, ал гитарасын ала келет дейт. If бөлүгүндө Айбекти чакырсаң деген шарт аткарылса, Айбек анда гитарасын алып келет деген жыйынтык болот деди. If бөлүгү invite деген этиш сен болгондуктан өзгөрүүсүз учур чакта турду present simple'да. Ал эми жыйынтык бөлүгү алып келет деп келер чакта bring деген негизги этиштин астына will жардамчы этиши коюлуп түзүлдү. Кийинки if Айзат cooks plov, then Melis will help her деген сүйлөм экен. Эгер Айзат палоо жасаса, ага Мелис жардам берет деген. If бөлүгүн байкасаңыздар, Айзат палоо жасай турган болсо, анда Мелис жардам берет деген жыйынтык айтылды. Биринчи шарт Айзат палоо жасаш керек, Мелис жардам берет деген бөлүгү жыйынтык болду. Шарт бөлүгү Айзат үчүнчү жак болгондуктан кайрадан этишке s мүчөсү уланып present simple'да түзүлдү. Cooks экинчи бөлүгү will help деп future simple'да түзүлдү. Негизги этиштин астына will жардамчы этиши коюлду. Эң жакшы мына ушинтип түзүлүшүн бир сыра мисалдар менен дагы бышыктап алдык. Бирок first conditional эң таанымал, эң көп колдонулган сүйлөмдөрдүн түрү болгону менен, англис тилин чет тил катары үйрөнүп аткандарда эң көп кездешкен ката ошол if I will деп айтып алуу экен. Шарт бөлүгүндө if сөзүнөн кийин дайыма present simple колдонула турганын эстеп калыш керек экен. Көп учурда биз сүйлөп атканда ошол present simple'дын ордуна future simple кылып айтып алат экенбиз. Мисалы, if I will see Атай, I will tell him to come деп эки жерде тең will болуп кетиптир. Мындай ката экен. Анын ордуна биринчи бөлүгү дайыма present simple, экинчи бөлүгүндө гана future simple will'ду коюшубуз керек экен. Мисалы, if I see Атай, I will tell him to come деп биринчи бөлүктө will'ди алып салдык. Сиздер да бул катаны кетирбеңге аракет кылыңыздар. Мисалдардын негизинде дагы бир сыра бышыктап алалы. Биринчи ката берилген экен, аны оңдоп жазабыз азыр. If Азамат will not hurry, he will miss the bus. Эгер Азамат шашпаса, ал автобуска кечигет дейт. Эки жерде тең, баягы шарт бөлүгүндө дагы, жыйынтыкта дагы will болуп кетти. If Азамат will not hurry деп. Буну биз present simple'га оңдошубуз керек экен, шарт бөлүгүн. Present simple'га оңдош үчүн учур чакта терс сүйлөм түзгөнгө do жардамчы этиш менен not терс бөлүкчөсүн алат экенбиз. Азамат үчүнчү жак болгондуктан do does болуп өзгөрдү дагы. If Азамат doesn't hurry, he will miss the bus деп сүйлөм оңдолду. Эгер Азамат шашпаса, ал автобуска кечигет деп туура вариантын айттык. Биринчи бөлүктө future simple кылган жокпуз. Present simple менен айттык. Дагы бир мисалды карап алалы. If our team will play well, we will win. Эгер биздин тайпа жакшы ойносо, биз утабыз деген сүйлөм экен. Бул да ката жол менен берилиптир. Биринчи if бөлүгүндө will'ды колдонуп айтыптырбыз. Буну оңдойбуз present simple'га, future simple'дан. Анан if our team plays well, we will win деп туура кылып айтат экенбиз. Эгер биздин тайпа жакшы ойносо, биз утабыз деп. Бул жерде will play деген жокпуз. If our team биздин тайпа үчүнчү жак болгондуктан play деген этиштин аягына s мүчөсүн уландык present simple кылып тур. If our team plays well,
we will win деп туура грамматикалык жол менен айттык. Азаматсыздар, сабак пайдалуу болду деген ишеничтебиз. Ушинтип биринчи шарттуу сүйлөмдө сүйлөм түзгөндү үйрөндүңүздөр. Эми алдыда темада алган маалыматты бышыктап алыш үчүн көнүгүүлөр бар. Ошол көнүгүү сабагында жолугушканча достор, бул арада биздин соц тармактарыбыз бар экенин дагы эске салабыз. Окутул деп бүт жерден издесеңиздер чыгабыз. Катталып коюңуздар. Видеолордо, сабактарда жолугушканча саламатта калыңыздар.